куттуктуп алып кетким келет. Эми бул Арашан пародасы өзүңүздөр билгендей, анатам айтып кетишти. 70-жылдары Шарипов аксакалыбыз Тажикстандан гисар кочкорлорун алып келип ошондон башталыптыр да. Ошондон бери ушундагы эт бай багытындагы сүйүүчүлөр өздөрү элдик селекция жүргүзүшүп, жакшы чыккан кооздарды улам алып калып, улам ошонекилердин ичинде селекция иштерин жүргүзүү менен ушундай пароданы чыгарды десе болот да. Бул негизи өзүңүздөр эметкендей, бул ошолекине келип, анан кийин 17-жылы мынакей өзүнүн Мирлан ушулеки оюндун жетекчиси, андагы жигиттери келип, анан биздин институтка келишти да. Биз ушундай көп жылдан бери ушундай парода эме кой менен иштешип атабыз депчи. А биз ошолекини анан ушул парода кылалы депчи. А биз ошондо калганда биздин окумуштуулар алып карап ошолекини, анан кийин берги жана бизде өзүңүздөр билгендей айкол деген коюбуз бар. Ушундай эле кой, бирок энеси мериноз кой болчу. Көлдөн чыкканда, а бул эмеси өзгөчөлүгү атасы гисар койлор кочкору, а энеси болсо кыргыздын кылчык койлору болду да. Ошондо биз бир сыйра карап көрүп туруп, анан кийин көрдүк да, айттык да, различия бар экен деп, ошолекинен анан кийин ошондон кийин жаңы тема ачып, илимий тема алып туруп, анан ошондой 17-жылдан бери изилдеп чыктык да. Баардык нерсесин Росразвитие деп коет, өзүңүздөр билесиңер, балалар кандай туулду, кооздор кандай туулуп атат, эмне различиясы бар. Башка гисар койлор менен ушулекиндей статьяларды, жанакы статьялар бар да, илимий, ошолор менен салыштырып көрүп, булардыкы мындай экен, биздики мындай болуп атат. Мындай төшүнүн салмак эмеси, ахваты булардыкы мындай экен, а биздики болсо мындай болот деп ошолекин баарын салыштыргандан кийин анан апробацияга келдик да. Апробацияга келгенде өзүңүздөр билесиздер, ушулеки министрликтин эмеси бар, апробациясы болсун, положениясы боюнча жаңы парода түзүлүш үчүн 5000 баш керек да, бир типтүү, бир калыптагы малдын башы керек да. Ошондо баарын тең эметкенде Чүй обласы, анан Ысык көл обласынын, анан Талас обласынан ушулекине бир типтүү малдарды карап чыгып, 5800 башты планировкадан өткөрдүк да. Ошондон кийин гана окумуштуулар кеңешин алып келип берип, мынакей ушундай болду деп, алардын Росразвитиясын карап, еттүүлүгүн карап, бусаттагы калкаларын баарын тең берип, анан еттин составын, канын составын текшертирип, ошондон кийин гана ушулеки окумуштуулар кеңеши министрликке кайрылды да. Министрлик ошондо баарын тең эметип, ушулеки 2021-жылы 15 апрелде 110 номер менен бир приказ чыгарды да. Ошондо официально кыргыз эт багытындагы Арашан пародасы деп эметилди да. Ошондон бери мынакей Кудай буйруса 15 апрель Арашан коюнун пародасынын туулган күнү деп койсо болот. Эми ушулеки